Эркин тоо гезити Кыргыз Республикасынын эгемендиги менен жашташ жападан жалгыз расмий басылма. Мындан туура 25 жыл мурда, тагыраак айтканда 1991 жылдын 3-июлунда Эркин тоо гезитинин биринчи саны жарык көргөн. Гезит эң алгач Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин органы, парламенттик газета катары чыккан. Кийин 1995 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн гезити болуп кайра уюштурулуп, мыйзамдар кыргыз, орус тилдеринде басылуучу расмий басылмага айланган. Эң башкысы Эркин тоо гезити өлкөбүз өз алдынча эгемендүү мамлекет болгон күндөн тартып, жаңыдан телчигип келе жаткан жаш мамлекетибиздин саясий, экономикалык, социалдык жана маданий турмушундагы президент, өкмөт, жогорку кеңеш тарабынан жүргүзүлүп жаткан келечектүү реформаларды колдоо менен бирге коомчулукка туура, так жана расмий маалыматтарды жеткирүүгө белсендүү салым кошуп келе жатат. Ал эми жогорку кеңеш кабыл алып, президент кол койгон мыйзамдар Эркин тоо гезитине жарыялангандан кийин гана күчүнө кирери жана гезитке жарыяланган материалдар расмий мүнөзгө ээ экендигинин өзгөчө мааниси бар. Мына ошондуктан Эркин тоо кыргызстандыктарга расмий гезит катары белгилүү болуп, республикабыздын бүткүл аймагына чейин жеткен, шаар жери менен элетте бирдей тараган кадырлуу басылма болууга жетише алды. Гезит эмне үчүн Эркин тоо деп аталып калды деген да мыйзамдуу суроо туулбай койбойт. Бул тууралуу Эркин тоо гезитинин биринчи редактору Мелис Айдаркуловдун эскергенине караганда, Эркин тоонун чыныгы мураскору Кыргыз туусу гезитинин андагы редактору Тилектеш Ишемкуловдун ичи таарлык кылбаган айкөлдүгү менен ыйгарылып калган. Эркин тоо гезитинин алгачкы санын чыгарууга чыгаан журналисттер Султанбек Жумагулов, Илгиз Гилязетдинов, Эсенбай Калдаров, Абдыманап Амиркулов, Сүйүн Курманова, Эркинбек Үсөнов катышкан. Кийинчерээк Акил Адамалиев, Мундузбек Тентимишев, Таалайбек Темиров келип кошулушту. Булардын ар биринин Эркин тоонун бутуна туруп кетишине кошкон салымдары чоң. Эркин тоо гезитин ушул күнгө чейин 9 башкы редактор жетектеп, ар бири анын өсүү өнүгүүсүнө өздөрүнүн татыктуу салымдарын кошуп келишти. Алар Мелис Айдаркулов, Таалайбек Темиров, Эсенбай Калдаров, Нурланбек Шакиев, Сакы Садыков, Абдувахап Монуев, Манас Осмонов, Наргиза Мансурова, Ал эми Курманбек Рыспаев 2016 жылдын 27 февралынан бери бул жооптуу вазифаны аркалап келе жатат. Эркин тоо гезити гезит чыгаруу менен гана чектелип калбастан, өзүнүн тиркеме журналында жалпы окурмандарга тартуулап келе жатканын айта кетүүбүз керек. Тактап айтканда, 2000 жылдын январынан тартып, кыскартып айтканда, нормативдик укуктук актылар тиркеме журналында үзгүлтүксүз чыгарып келет. Натыйжада өкмөттүн, министрликтер менен мамлекеттик комитеттердин, социалдык фонддун, улуттук банктын жана башка мамлекеттик органдардын тийиштүү документтери тиркеме журналда жарыялангандан кийин гана расмий күчүнө кирет. Эркин тоо гезити бүгүнкү күндө республикадагы акыйкаттуу жана ар кандай ушак айың сенсациялардан алыс турган окумдуу жана таасирдүү басылмалардын алдыңкы сабында турат. Ага чыккан ар бир материалдын артында мыйзамдуулук, адилеттүүлүк жана
чындык тураарын баамдаган окурмандарыбыз гезиттин жазгандарын расмий маалымат булагы катары кабылдашат жана ишенишет. Окурмандардын жазган, жиберген ар түрдүү темалардагы материалдарына да гезит бетинен орун берилип, жыл өткөн сайын гезит окурман байланышы бекем чыңдалып бара жатат. Жаңы рубрикалар ачылып, өлкөбүздө болуп жаткан олуттуу окуялар, иш-чаралар көз жаздымында калтырылбастан толук кандуу чагылдырылууда. Алсак тарых табылгалар жана фактылар. Ошондой эле айыл өкмөтүндө укугуңду билип ал, маданият, мамлекеттин өзөгү сыяктуу жаңы рубрикалардын алдында окурмандардын табитине дал келе турган материалдарды жарыялоонун аракети көрүлүүдө. Эркин тоо гезити да башка басылмалары сыяктуу эле рекламалык негиздеги материалдарды жарыялоо менен өзүнүн материалдык техникалык абалын жакшыртуунун аракетин көрөт. Бул боюнча атайын бөлүм иштейт. Эркин тоо кыргыз тилинде чыккан басылмалардын арасында реклама көп жарыялануучу гезит катарында алдыңкы орундардын биринде турганы аталган бөлүмдүн жана редакциянын жалпы жамаатынын талбаган аракетинин натыйжасы. Эркин тоо гезитине жазылып, окууну каалаган окурмандардын катары да жыл өткөн сайын арбып баратат. Учурда гезит республиканын алыскы, жакынкы бардык райондоруна жана айылдарына чейин жетип жаткан бирден бир басылма болуп саналат. Гезит саткан күркөлөрдө жана гезит таратуучулар аркылуу да сатылып таркатылат. Эркин тоо гезитинде заман агымына жараша өзүнүн веб-сайты иштейт. Ал жерден өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар, жаңылыктар менен дароо таанышууга, веб-сайтта үзгүлтүксүз жарыяланып тура турган тарыхый табылгалар, кереметтүү окуялар, табышмактуу жерлер, кыргыз элинин улуу мурастары туурасында аңтарып окуп чыгууга болот. Ал эми гезитке жарыяланган материалдарды ушул эле сайттан шашпай отуруп окуп чыгууга да болот. Эркин тоо гезитинде бүгүнкү күндө 30дан ашык кызматкер бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу эмгектенип жатышат. Кызматкерлерге колдон келишинче, мүмкүнчүлүккө жараша социалдык камкордуктар көрүлүп, алардын эмгектенип эс алуусун уюштуруунун аракеттери ырааттуу жүргүзүлүп турат. Жамаат сыймыктанган, тажрыйбалуу, чыгармачыл инсандардан 25 жылдык тарыхы бар Эркин тоо гезитинин уучу куур эмес. Жамаатта 3 кызматкер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ардак наамын алышкан 7 кызматкер Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына татыктуу болушкан. 1 кызматкер маданияттын мыкты кызматкери наамынын ээси. Эркин тоо гезитинин 25 жылдык юбилейинин урматына бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. Атап айтсак, улуттук китепканада бул гезиттин 25 жыл ичиндеги маанилүү окуялары жана редакциялык жамаат чагылдырылган сүрөт көргөзмө уюштурулуп, гезиттин башкы редакторлору тууралуу маалыматтар коюлган. Мындан сырткары гезиттин алгачкы санын чыгарууга салым кошкон журналисттер менен гезиттин азыркы редакциялык жамааты жыйын өткөрдү. Анда Эркин тоо гезитинин 25 жылдык бай тарыхы тууралуу сөз болду. Ошентип эгемен өлкөбүздүн тарыхында мезгилдүү басма сөздүн өнүгүшүндө, сөз эркиндигинин калыптанышына, улуттук демократиянын бекемделишине белсемдүү салым кошкон кыргыз журналистикасынын айдыңына улам жаш кадрларды даярдап чыгаруунун ордосуна айланган Эркин тоо гезитинин баскан жолу байсалдуу болуп, мындан ары да улам жаңы бийиктиктерге көтөрүлө берерине күмөн жок.